урматтуу комуз үйрөнчүлөр жана ошондой эле комуз сүйүүчүлөр. Бүгүнкү биздин разбор кылып отурган чыгарманын аталышы Зарык канда деп айтылат. Зарык канданын өзүңүздөр билесиздер, Зарык канда бул обондуу чыгарма жөнөкөй. Экинчиден, бунун автору Аскат Жетиген. Анда эмесе сиздерге дагы бир нерсе айта кетчү нерсе, кайрыла кетчү нерсе. Эгер сизге будан башка дагы ыр, же болбосо видеосу, ырдын видеосу, же болбосо ошол бир видеонун нотасы керек болсо, кайсы ырдын болсун айырмасы жок, мага тартынбастан, уялбастан жаза бериңиздер. Азыр албетте барыңыздар билесиздер, убакыт кымбат. Убакыт эгерде убакытты үнөмдөп ырды үйдөн эле отуруп таап алам, слух менен табам, же болбосо мен колдо көргөзгөндө батыраак үйрөнөм десеңиздер, анда экрандагы номерге жазыңыздар. Эч тартынбаңыз, сиздерге видеосун дагы, нотасын дагы жөнөтүүгө аракет кылам. Нолдон баштап да комуз үйрөнөм десеңиздер, жаза берсеңиздер болот. Сиздерге өзүм үйрөтөм, же болбосо башка бир татыктуу, жакшы бир мугалим таап берем. Анда эмесе биздин Зарык кандайыбызды эң биринчи комуздун кантип буралышынан баштайбыз. Анан кийин биринчи, экинчи, үчүнчү этап менен комуз чертип даярданабыз. Биринчи бул эң жөнөкөй этабы, экинчиси болсо фаршлаг, лига, аккордтор колдонулат, үчүнчүсүндө аккорд уже профессионалдуу чертиш керек. Анда эмесе кеттик. Анда эмесе комуздун буралышын буга өзгөчө көңүл буруш керек. Урматтуу комуз үйрөнчүлөр жана балдар, улуу, эже агайлар айырмасы жок. Жалпы комуз үйрөнчүлөр. Эми караңыздар. Азыр комуздун ортосу менде ля нотасына турат. Чын жерде көрүп атсаңыздар, экранда чыгып турат. Ля нотасы сольдо болушу мүмкүн, же такыр түшүп кетиши мүмкүн кээ бириники. Бирок көтөрүп ушул а же болбосо ля дегенге танаска алып келиңиздер ортосун. Бул үйрөнүш үчүн, үйрөнүп бүткөндөн кийин сиздер каалаган танаскай кыздар болсо көтөрөт, эркек балдар ылдый чүрөт. Сольго же болбосо фага бурсаңыздар, сону ырдайсыздар. Ля менен ар биринин үнү ар кандай. Ошон үчүн караңыздар, дайым ортосу ляга, эки чекеси бул ми деп айтылат. Ми, үстү ми, шунда ми, ля, ми, ля, ми, ля, ми. Ушуга алып келесиздер. Эми экинчиси. Экинчи кайрыла кетчү нерсе, урматтуу комуз үйрөнчүлөр, комузду кайерден басып Зарык канданын кайсыл жерден ырдайбыз. Караңыздар. Кербезимдин басылышын билесиздер, ля, си, до, ре, ми. Дагы бир жолу ля, си, до, ре, ми. Кербездин баардыгы билет, ошон үчүн ушул жерден көргөзүп жатам. Экинчи мо ля, си, синин ордуна сөмө келет. Анан кийин нота саналат. Си, до, ре, ми, фа, соль. Лядан башталат. Ля, си, до, ре, ми, фа, соль. Дагы бир жолу комузуңуздарды бурагандан кийин ушуга кайталап чертиңиздер мына. Ля, си, до, ре, ми, фа, соль. Комуз тура болгон болсо, анда ырдын биринчи этабына кеттик. Эч кандай кыйынчылык жок, эч кандай тоскоолдуктар жок. Жакшы бир комнатага барыңыздар. Өзүңүздөр отуруп үйрөнсөңүздөр, батыраак үйрөнөсүздөр. Башка жака шашпаңыздар. Көңүлүңүздөрдү ушул жака буруңуздар. Эгерде батыраак үйрөнөм десеңиздер, туура үйрөнөм десеңиздер, комузду жалаң ылдый чертип баратыр, аягында гана бир аз деп коебуз. Калганы жалаң ылдый чертет биринчи этабында. Биринчи этабында жаңылбаңыздар. Аккорд, лига, кооздой, эмнеге буну кооз, меники кооз эмес дебеңиздер. Анда эмесе кеттик. Үстү ми, бош миден башталат. Адарыңа арбалып, дидарыңа зарланып, муңканып ырдадым, булбул кушка байланып. Бешинчисин кайра. Булбул кушка байланып. Ушундай эми тура болду. Булбул кушка байланып. Эми кыйноо солган кылыгың деп башталат, Бул дагы биринчисине окшош. Үстүңкү миден башталат. Кыйноо салган кылыгың, кылгалдактай буралып, күн кечке созом одон, күкүк болуп үн салып. Эми соскон жерине кеттик. Кайраган жерден үн салы деп башталат, Рейден баштайбыз. Үн салы
bir жолу повтор. Үн салып реден баштайбыз чыпалактан. Үн салып үн салып үн салып. Түшүнүктүү болду окшойт да. Бул биринчи табы. Биринчи табымды урматтуулар. Эң башкысы мен нотада кандай болсо, черткенде кандай болсо, ошондой кайталасаңыздар эле экинчи табдан колуңуздар даяр болуп калат. Бу жерде эмне керек? Үн салып үн салып. Жалаң мыйттырдап көрдүңүздөр, окшошпой астана. Ырдаңыздар жалаң 1-ди 2-ди 3-ди айырмасы жок. Биринчи нотада куплетте кандай нота жазылса, 4 куплеттен ушинтип ырдалат. Бул болбой атса жалаң ылдый. Ажарың арбалап, дидарың азарланып деп чертесиздер, Кеттик эми экинчи табына. Дагы бир нерсе, бул экинчи табы. Экинчи табы биз эмнени үйрөнөбүз? Караңыздар. Эмне үчүн коозу кылат башка бирөө черткенде? Карап туруңуздар. Жалаң азыр үстүн кул чертип атам. Эми ортон кул. Эми астыңкы. Тан-та-та-тан-та-та-тан-та-та-та. Эми жалаң ушинтип зарыкканданын жанагы эле нота, жанагы эле куплет, жанагы жазылып турган нотаны ушинтип чертебиз. Ажарың арбалап, дидарың азарланып, муңганы ырдадым, булбул кушка айланып, кыйноо салган кылыгың кызгалдактай буралып, күн кечке созомогон көкөк болуп үн салып, үн салып үн салып үн салып. Дагы бир жолу үн салып үн салып үн салып. Нер кыйыныраак? Үн салып. Эки жолу үн салып. Сегиз жолу үн салып. Экинчи этабында ушул эле кыйын. Жалаң терип чертилет була, өйдөгө терип. Мына бирдекен кырган сыяктуу тан тан жалаң ортон кул чертип атам. Нота менен ырдаганын окшошпайса жалаң ушинтип чертиңиздер. Бул экинчи табы. Эми үчүнчү табын караңыздар. Үчүнчү табына кеттик. 1-2 бүтмөйүнчө 3кө өтпөй эле коюңуздар. Силерге совет берем өткөнгө. Урматтуулар, үчүнчү этапта бул более профессионалдуу чертиш керек. Берден тыкан болуш керек. Биринчи, экинчи этапты сөзсүз унутпашыбыз керек. Эмнени үйрөндүк, ушунун бардыгын эми болушунча колдонобуз. Кет караңыздар. Бул жерден сени дойлоо керек. Эң бизге биринчи орун сени дойлоо. Ушул темпти үйрөдүңүз, чертиңиз дагы бир жолу менен чогуу. Эми баспай ойнойбуз. Ажарың арбалап, дидарың азарланып, муңганы ырдадым, булбул кушка айланып. Жалаң. Балким менен чогуу окшошпошу мүмкүн. Өзүңүз чертиңиз. Жалаң, Бул сиз үчүн тапшырма. Муну чертиткөндөн кийин кеттик. Эми ырдайбыз. Бул жерден аккорд. Мына эки аккорд. Бул экөөнү чогуу басабыз. Ортоңку сөнбөй. Нотасы до менен до, ре, ми. До менен ми. Эми дагы экинчи аккорд. Бул додон кайсы нота? Си, до, ре, анан кийин ми, фа, ре, фа. Ушуну айтылаңыз. Көнмөйүнчө айтылаңыз. Бул эмне үчүн колдонулат мына? Ажарың арбалап, дидарың азарланып, муңганы
кете берет. Эми ыры менен кеттик. Ажа ажарыгаң. Кайра башынан ми, бош миден. Ажарыгаң ардалап, игарыга зарлап. Сине дойлап. Акырын düşüş керек дайыма. Нота караңыз. Эми нотаны башкачараак. Тан таратан тан таратан та. Ажарыгаң ардалап. Башына жылаң кылды. Ажарыгаң ардалап. Игарыга зарланып. Мен карабыр силин доля дайыма колдоныш керек. Урматтуу комуз үйрөнгөндөр, урматтуу ушул видеону алып үйрөнүп аткандар, силерге ийгилик каалаймын. Бул ыр кыйыныраак болсо башка ырды чертип алып чертип көрүңүздөр. Жөн гана комуз аракет. Бул ырды алып эле чертип кеткенден силерге результат болбойт, урматтуулар. Дагы аракет кылыңыздар. Башка бирөөнүн видеосун көрүңүздөр. Ал жакпаса менин толук видеолорум бар, 10дон ашык. Ошону бесплатный видеонун баардыгын катары менен көрүп чыгыңыздар дагы. Анан ушундай кыйыныраак чыгармаларга баш багыңыздар. Барыңыздарга ийгилик, чоң рахмат.